Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улуу хадиси бар. 3 кишини урматтоо, 3 кишиге сый көрсөтүү жараткан Аллага сый көрсөтүүдөй. Биринчиси адилеттүү бадыша. Адилеттүү бадышаны сыйлаганыңыз Алла Таалага сый көрсөткөнүңүз. Алла Таалага сый көрсөткөнүңүз, Алланы урматтагандай. Экинчиси мусулман карыя, мусулман аксакал, мейли эркек болсун, эне болсун. Тугандар, ушуга сый көрсөтүү Аллага сый көрсөткөндөй бол. Үчүнчүсү кары, Кур'ан-ы Каримге кошпогон, алымча кошумча кылбаган. Кур'ан-ы Каримге алымча кошумча кылбаган, анткени Кур'ан-ы Карим толук китеп. Алганга дагы болбойт, кошконго дагы болбойт. Өзгөрүлбөгөн, бурмаланбаган, сакталган, кыямат күнгө чейин тура турган, бүткүл адам баласына туура жолду көрсөтүш үчүн. Жүрөктөргө шыпа, Алланын мээрими болгон, эки дүйнөнүн бактылыкка чыгара турган китеп. Мына ошондой кары дейт тугандар. Демек, улууларды урматтаган жайына келтирейли. Кудайга шүгүр, урматтап атабыз, бирок жаштарыбызга көбүрөөк багыт берейли. Бунсуз биз кантип аймакты өнүктүрөбүз? Карыялар үйүндө болсо, карыялар кордук көрүп аткан болсо, курсагы ачка болсо, жолдон өтө албай аткан болсо, кароосуз калган болсо, тугандар, андай болбойт. Андай эч кандай өнүгүү эмес. Өнүгүү дегенде эле сөзсүз эле небоскрепторду салганды элестетпейли туган. Биз сыртты кургандан мурда ичти курайлы. Адеп ахлагыбызды курайлы.